أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу жамаат, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, ырайымы, мээрими жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, ушундай күнгө жеткиргендигине, акыл эсте, ден соолукта, тынчтыкта, ынтымакта Аллага чексиз шүгүрлөр. Алла Тааланын каалоосуз адам баласы бу дүйнөдө жакшы иш кыла албайт.
ибадат да кыла албайт, күнөөдөн да сактана албайт. Бардык жараткан Алла Тааланын каалоосу менен келгенибиз дагы, дүйнөдөн кеткенибиз дагы. Албетте биз бир нерсени унутпайлы. Биз туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген калима ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, ошол сөздү айтып, мойнубузга алып, ушу сөздүн талаптары бар, ошонун негизинде жашайбыз деп убада берген үммөт болуп эсептелебиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дүйнөгө келгенге чейин, пайгамбар болуп жиберилип келгенге чейин ааламда зулумдук, кордук, зордук, зомбулуктун чеги жок. Өзгөчө аял затына, төрөлгөн кыз балдарга, алсыздарга өтө оор күндөр өтчү. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ата-энелерибиз садака болсун. Мынандай караңыз, пайгамбарыбыз келип аял заттын укугун сактады, аял заттын мартабасын, аял заттын даражасын көтөрүп, аял зат бул биздин энебиз да. Бизди төрөгөн эне, аял зат деген ким? Бизди төрөгөн эне, бизди өзүнүн карнына алып жүргөн эне. Толготто айтпайлы, төрөгөндө айтпайлы, токсикозасын айтпайлы, канча деген кыйналып, төрөлгөндөн кийин түндү күн түндү алмаштырбай. Ошол энелери кантип кордук көрүшү мүмкүн? Мел ал кыз сүрөтүндөбү, эже карындаш сүрөтүндөбү, же болбосо аял сүрөтүндө кордук көрүп атса, баары энелер булар. Акыркы мезгилдеги болуп аткан окуялар баарыбызды ойлонтуруп койбойт. Туугандар, биз жумага келип атабыз. Мусулманбыз. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүбүз дейбиз. Пайгамбарыбыздын айтканын аткарбайлыбы? Пайгамбарыбыздын кылганын кылбайлыбы? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзгөчө аял затына көңүл бурду эле го. Өзгөчө алсыздарга жардам берди эле го. Өмүрүндө пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аял затына кол көтөргөн эмес. Кол көтөргөн эмес. Биз пайгамбарыбыз алып келген намазды окуп атабыз. Пайгамбарыбыз мечит кургула деди, мечитти курдук. Пайгамбарыбыз жума окула деди, окуп атабыз. Эми пайгамбарыбыз айтып атат, ортоңордо ынтымак болсун, адалдан жашагыла, аялдарга кол көтөрбөгүлө деп атат. Биз кандай дейм? Кээ бирин аткарып, кээ бирин аткарбаган. Бул кандай деген зордук, зомбулук? Имансыздык деп айтсак болот. Динсиздик деп айтсак болот. Адамгерчиликсиздик деп айтсак болот. Ал мусулман эмес, тууган. Мусулман эмес. Ушунчалык эле жадатса, ушунчалык эле кыйнаса, ушунчалык эле кылмышы болсо, ушунчалык эле жаман болсо, анда тууган, андай уруп, андай зордук, зомбулукка акыңыз жок. Аны жөн эле башын бошотуп эле кой берип койсоңуз, ошо сиздин акыңыз. Жөн эле кетирип коюңуз болду. Сөзсүз уруп, талкалап, кордоп, басмырлап, издеваться этип, аны шылдыңдап, маскарлап, анан кийин жок. Алла bunday зулумдукка чыдабайт. Бул зулумдук сөзсүз кайтат. Кимге кандай зулумдук кылсаң, сөзсүз кайтат ал. Дүйнөдө да кайтат, ахиретте жөнөкө эмес. Wa may yadlim minkum nudiqhu adaban kabira. Алла Таала айтат, силердин араңардан ким зулумдук кыла турган болсо, биз ага өтө улуу, өтө чоң азаптын даамын тарттырабыз дейт. Алла Таала зулумдукту арам кылган. Мейлі ал зулумдук мал мүлккө тиешелүү болсун, укукка тиешелүү болсун, адамдын ден соолугуна тиешелүү болсун, адамдын жанына тиешелүү болсун. Бардык зулумдук арам кылынган. Алла Таала өзү айткан: "Я ибади, о менин бенделерим, инни харрамту зулма ала нафси." Мен зулумдукту өзүмө арам кылганмын. Ва жаалтуху байнакум мухарраман фала тазаламу. Жана силердин ортоңордо да арам кылып койдум. Бири-бириңерге зулумдук кылбай жашагыла дейт.
Бири-бириңерге зулумдук кылбай жашагыла. Күчтүүлөр өзгөчө, алсыздарга, эркектер өзгөчө, аялдарга, жетимдерге, алсыздар, оорукчандарга зулумдук кылбагыла. Жүрөгүн оорутпагыла. Мазлумдун, зулум чеккен адамдын дуасынан сактангыла. Анын дуасы сөзсүз кабыл болот. Сөзсүз кабыл болот дейт. Bir окуя айтып берейин. Bir шаарда сакчылардын начальниги болгон экен. Начальник, охрана деп коён. Мада күч бар, бийлик бар, бардыгы бар. Bir şu balık кармаган кишини, балыкчы. Чоң bir balık кармап алган экен, ошону алып коеюн деп. Анан айтты, бул менин акым, мен бала чакам багып атамыш, тиричилик менен тибеле коюңуз десе, болбой эле алып салыптыр, алып алды. Алып алганда жүрөгү кейип, эми урушайын десе күчү жетпейт. Айтса укпайт, не кылат эми? Зулумдук чеккен бойдон калган. Тиги барган үйүнө, эртеси күнү баягы начальниктин колу мына жери шиши баштаган. Манжасы. 2 күндөн кийин ушул ийриң басып, эмне болду? Деп ийриң басып, такыр болбой врачка барса айткан, бул коркунучтуу ийриңкен, азыр кесип салбаса, тиги алаканга өтүп кетсе, жүрөккө бар таасир тийип калышы мүмкүн. Мейли деп манжасын кестирет. Bir жумадан кийин акырын таркайт, алаканын бардык башка манжаларга өтөт. Охо, бул ошо чыкканакка чейин чыгып кетиши мүмкүн, кой кеспесек болбойт деп. Алакан полный кесилет. Андан кийин дагы тут күчүнө өтпөй туруп, колуна өтө баштайт. Бул жерден кестирет. Кийин бар туруп, акыркысы мына жерден кестирет. Толук колу менен. Шоң колу менен тартып алган экен балыкты. Анан ошо тиги врачтага bir Кудай берген киши окшойт, айтат, сен мындай болбошуң керек эле, чото ушу бир өзүң ойлонуп көчү, бир туура эмес бир иш кылгансыңбы? Десе бул ойлонуп, унутуп деле калган экен, ага ошондо көп кылса керек да. Көп зулумдук кылса керек да, унутуп калган экен да, кимге эмне кылганын. Анан деп эстептир да, баягы балыкчы бар го, балык туткан. Ошондой деп анан эсине келип, ошону издеп чыгыптыр бул. Эми кайсы балыкчы каяктан табат? Кыскасы бар таап, анан барып анан кийин айтыптыр. Ушундай деп бир колу кесик. Бир колу кесик жүрсө, не болду сизге? Десе, ушундай. Анан кечирим сураган экен, колун көрүп айтыптыр. Мен сиздин колуңузду көрүп кечирдим дептир. Эгерде колуңуз бүтүн болгондо кечирбейт элем дептир. Ушунча мен жүрөгүм оорду, мени колуңуз бүтүн экен, ошон үчүн кечирдим дептир. Анан баягы начальник охрана айтат экен, агач, сен мен ушу балыкты алып атканда, ушу тилиңди кыймылдатып аткан болчу. Бир нерсе деп өзүңдүн ичиңде бир сүйлөп аткан элең. Ошондо эмне деп сүйлөдүң, айтчы дептир да. Мындай деп айткан экен, мындай деп айтканмын дептир ал деле. Алла, бул мага күчүн көрсөттү. Сен дагы күчүңдү көрсөтүп койчу ушуга деп эле айткан экен. Бул мага күчүн көрсөттү, сен дагы буга күчүн көрсөтүп койчу деп ушунча эле айткан экен. Анан өзү бул окуя башталганда, ушу колу жок киши көчөдө чыгат экен, дагы шаардын көчөсүндө кыйкырат экен. Ким зулумдук кылса мени көрсүн, ким зулумдук кылса мени карасын деп эле кыйкыра берет экен да. Анан бирөө сураганда буга, эмне болду, эмне эле кыйкырасың дегенде ушул окуяны айтып берген. Демек, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, эмне үчүн айтып атабыз? Зулумдук кылбайлы. Мейли адам болсун, мейли айван болсун, пайгамбарыбыз айвандарга зулумдук кылган эмес. Биз бүгүн айван тиякта турсун адамдар тиякта турсун мусулмандар тиякта турсун жакындардан дагы эң жакын аял затына, аялыбызга. Бул деген болбойт тугандар. Муну ушул жерде отургандар, жумага келип аткандар, биз ар бир чөйрөгө барып айтпасак ким айтат? Биз мечиттен эмне тарбияны алабыз? Эмне сөздү угабыз? Элибизге эмне жеткиришибиз керек? Мечитке келип намаз окуп, жүрөгүбүздү нурлагандан кийин şu adamдык касиетти алайлы, айвандык жырткычтыктар бизде кетсин дагы, жакшылыктарга ээ болойлу деп келип атабыз да. Ушундан улам, урматтуу жамаат, баарыңыздардан сураныч, ушул жерге жума намаздарга келип аткандан кийин, алхамдулилlah, баарыбызда иман бар, баарыбызда жүзүбүз түшүнөбүз. Ал имансыздыктан ошондой кылып атат.
бирок ошого жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу мойнубуздагы милдет. Ар ким өзүнүн күчүнө жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша, чөйрөсүнө жараша жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарышыбыз керек. Ар ким өзүнүн чөйрөсү, мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушул жерде канча деген адам отурат. Биз мындай кылбасак болбойт. Жараткан Алла Тааланын буйругу, силер жакшылыкка чакыра бергиле, жамандыктан кайтара бергиле. Жамандык боюнча ушуга чейин айткан, ким жамандык, жаман нерсени көрсө, колу менен кайтарсын. Колу менен кайтарганга күчү жетпесе, тили менен кайтарсын. Тили менен да кайтарганга күчү жетпей корксо, жүрөгүнөн жек көрсүн, жиркенсин. Бул имандын эң алсыз даражасы, bundan төмөн даражасы болбойт дейт. Демек, туугандар, ушул жерде биз бардыгыбыз дуа да кылайлы, аракет да кылайлы. Жумадан чыккандан кийин да кийинки жумага чейин иш-чараларыбыз, бул ортобуздагы туугандар, бул адамдын укугу. Bir айванга, итке, мышыкка зулумдук кылынып атса, ошол жерде сиз чыдабайсыз. Бирөө байлап алып уруп атса, ошого чыдабайсыз. А кандай адамга? Болгондо дагы аял затына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллага кайрылып айткан: "Я Алла, ушу эки алсызга ушуга эч качан жамандык болбош керек" дейт. Ал кимге десе, жетимге жана аялга дейт. Булар эки алсыз, жетим жана аял. Пайгамбарыбыз жетим төрөлгөн. Пайгамбарыбыздын доорунда ушундай чөйрөдө жаралды, аял затына зулумдук кылган, кыз балдарын тирилөй көмгөн чөйрөдө пайгамбарыбыз чоңойгон. Ошондуктан туган пайгамбарыбыз айтты: "Истаусу бин нисаи хайра." Акыркы коштошулук ажылыгында эмне деп атат? Менен аялдарга жакшы мамиле кылабыз деген осуятты алып койгула. Акыркы осуяттарынан тугандар пайгамбарыбыз айтат: "Ас-сала ва ма малакат айманукум." Намазга көңүл бургула, жана кол алдыңардагы, силердин карамагыңардагы мени ал кул болобу, жумушчуңуз болобу, бала чакаңыз болобу, аялыңыз болобу, сиздин кол алдыңыздагы ким? Ошого жакшы көңүл бургула, алардын акысы боюнча коркула дейт. Акыркы дагы бир жария катары, Алла разы болсун, алхамдулилlah, мына элибиз имандуу, жөнөкөй, жоомарт, тартиптүү деп айтсак болот. Өзгөчө мына мешитке келгенде биз тартиптүү үйрөнүп, тартиптүү көрсөтүшүбүз керек. Мына Кудайга шүгүр, баарыңыздардын дуаңыздардын берекети менен утурумдук мынакей убактынча жабылып калган мечиттерибиз ачылды. Ошондо дагы мынакей штаб, республикалык штаб бардык эрежелерди сактап, аралыкты сактап, туугандар уруксат берди мечитке кайрадан. Ошон үчүн иншалла биз шүгүрүбүз ушул болсун, ушуга аралыктарды сактайлы. Эми бая көнүп калган экенбиз, кыргыз экенбиз, эл экенбиз дегендей кол алып учураша өрүп көнүп калган экенбиз. Ушуну да акырын азайтайлы. Буга айтылып атат да. Жөн ассаламу алейкум жетиштүү эле. Өткөндө дагы жумадан кийин жактан чыгып атканда аябай тияка толуп кетти, талпа болупчу. Ошондуктан иша карап туруп, кичине аралык менен шашылбай чыксак деле болот. Бир азы чыкса, мейли бир азы эки рекет намаз окуп, зикир кылып адамдар бошогондочу. Эми бул жердеги пайгамбарыбыз айтканда дагы өткөндө айтып бердим эле, контактты токтоткула дегени, бир жерден ушундай эпидемия чыкса аерге барбагыла, аерден чыкпагыла деп алымдарыбыз айтат. Эмне деген сөз? Бул контактты токтотуп турула деген сөз. Акыркы учурларда, мына акыркы 3-4 күндө канчалык көбөйүп кетти, баарыбызга жашыруун эмес. Ошондуктан иншалла биз өзүбүзгө дагы зыян келтирбейли, башкаларга дагы, өзгөлөргө дагы зыян келтирбейли. Баарыбыздын бала чакабыз бар, баарыбыздын өзүбүз, аксакалдарыбыз бар, ата-энелерибиз бар. Өзүбүздү эле ойлой бербей, канчалык батыр болсоңуз, батырлыгыңыз өзүңүздүн билегиңизге, акылдуулугуңуз элиңизге дегендей, биздин акылдуулугубуз туугандар элибизге болсун. Жараткан Алла Таала кабыл кылсын. Убакыт аяктап калды. Демек иншалла биз эки тапшырмабыз чоң бүгүнкү жумадан ушуну билдик. Кудай кааласа эч кимге зулумдук кылбайбыз, качанга чейин Алла Таала бизге жашоо берсе, ниет кылайлы туугандар. Бир дагы адамга мен зулумдук кылбайм депчи. Өзүбүзгө да зулумдук кылбай, башкаларга да зулумдук кылбайлы. Бирөөнү кордоп, бирөөнү басмырлап, акысын алып алып, анан ыйлатып, көз жашын төгүп, бул деген жакшылык менен бүтпөйт. Анын сөзсүз башына кайтат. Дүйнөдө да, ахиретте да өзүн жейт туугандар. Өзгөчө аял заттарга жакшы көңүл бурайлы, жана ушу тартипти баары сактайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.